Так, кейбір компаниялар, эми 7 пункт. Эми 7 пунктка өттүк. Кейбір компаниялар албетте бар эмес, жарыя кылган сапатына ылайык келбеген товарларды сунуш кылат деп атат. Бул жерде кейбирлери атат. Эми туура айтып атат. Эми туура айтып атат. Арасында бар. Ошол сапатына туура келбейт. Бирок бул биз айтып атабыз, же компания туура эмес саясат жасап атат. Туура эмес адамдар ачат. Болот. Ал мисалы үчүн бир эле тармактык маркетинг эмес, ал кадимки бизнесте да бар, туурабы? Кадимки бизнесте деле, базарда деле, дүкөндө деле сиз негизинен ошол баасына татып айтып турган товарлар бар. Жок, ал баасына татып айтып абзорлорду толтура көрөсүздөр. Андай нерсе бар деле жерде бар. Бирок өзгөчө жашыруун каржы пирамидасында бул көп. Өтө көп да. Ошол мисалы үчүн саат же ошол болсо ручка ошого татып айтып баасына. И ошол сапаттары, алар айткан убада берген сапаттары жок чынында. Башкача айтканда, өтө күчөтүп берген. Мисалы үчүн кейбирлер бар, мисалы үчүн бул паста менен тишиңди жуусаң болот, башыңда жуусаң болот, идишиңди жуусаң болот, анан ашказаның дагы тазаланат жана башка деп бүт баарын айтып сатышат. Эми бул конкреттүү адамдар бул нерсени бузуп атышат. Панацея от всех болезней жасап салышат. Балким ошол сапаты бардыр, кээ бир учурда жок деп ошону айтып атышат. Буга кошулам, эгерде ошондой бар болчу болсо, анда арам. Бирок бул жерде айтыш керек, ошол кээ бир компаниялар үчүн нерсе бар болчу болсо, анда арам деш керек. А булар эмне деп атат? Кээ бир компанияларда бар, ошончо тармактык маркетингдин бардык түрү арам деп атат. Көрдүңүздөр. Ошол пунктты кошуп койсо туура болмок. Сатылуучу товарлар катышуучулар жана пайдалануучулар үчүн материалдык артыкчылыкка ээ болуш керек. Башкача айтканда, сатуучулар эми көбүрөөк киреше табыш керек да деп атат. Ошондуктан жарыяланган сапаттарына жооп бербеген төмөнкү сапаттагы товарлар каржылык пирамиданы жабуу каражаты катары каралат. Туура, кошулам. Жашыруун каржы пирамидалары ошол шылтоо катары же өзүнүн пирамида экенин жабыш үчүн киргизип атат. Тармактык маркетингде тармак жана мүчөлүк чыгымдардан жогорку кирешени табууга жөндөмдүү болуп корулат. Башкача айтканда, ошол иштегендер жогорку кирешени табыш кылат. Буга кошулбайбы? Эмнеге дегенде сиз фабрикте, мисалы үчүн иштеген компанияда 3 ай иштеп бир да киреше таппашыңыз мүмкүн. Же аз киреше табышыңыз мүмкүн. Эмнеге? Содаңыз аз. Бирок содаңыз көбөйгөндө гана көбүрөөк төлөп атат. Бул кадимки бизнеске окшош. Кадимки бизнесте деле сиз кардарыңыз көбөйгөндө гана аренданы актайт, кардарыңыз көбөйгөндө, содаңыз көбөйгөндө гана сиз көбүрөөк көптөгөн жумушчулардын айлыгын актайсыз, и салык жана башка чыгышларыңызды актайсыз. Анан кирешеге чыга баштайсыз. Бул бизнестин мыйзамы. Жогорулатылган акча жөн эле тармактык маркетингге келип калган үчүн түшпөйт. Өтө көп мээнет жасаган үчүн, чоң деңгээлде, чоң масштабта адамдарды уюштура билген үчүн, чоң масштабта кардарлар менен иштей алган үчүн содан көп кирешең түшөт. Буга кошулбайбы? Ошондуктан аларга жаңы кардарларды жана агенттерди тартуу максатында товардын сапатын кооздулуп көрсөтүүгө туура келет дейт. Демек ошол элге көбүрөөк киреше төлөш үчүн кооздулуп көрсөтүүгө туура келет дейт. Бул жашыруун каржы пирамидасында бар. Кошулам. Бирок тармактык маркетингде, чыныгы тармактык маркетингде бул жок. Бул болсо анык алдоо болуп эсептелет. Кошулам. Эгерде ошол нерсе бар болсо, анда арам. Бул демек ситуацияга жараша болот. Тармактык маркетингдин баарында бар эмес. Кээ биринде сиз тармактык маркетинг, бул чыныгы тармактык маркетинг компания деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок ал жашыруун каржы пирамидасы. Бул боюнча менин каналымда, Мирлан Батырханов Кыр деген каналда тармактык финансылык пирамидалар деген плейлистте бар. Кантип жашыруун каржы пирамидасын таанысаңыз болот, билсеңиз болот. Инвестиция менен анын айырмасын көрсөтүлгөн, инвестиция менен каржы пирамидаларынын айырмасын көрсөткөн чыныгы инвестициялар жана тармактык маркетинг менен жашыруун тармактык маркетинг жана каржы пирамидасы айырмасы көрсөтүлгөн. Бул боюнча 3 видео бар, көрүп чыксаңыз болот. Эгер сиз үчүн бул маанилүү болсо, эгерде сиз арам иш жасабайын десеңиз, анда албетте ал теманы көрүп коюңуз. Бир эле дин башкармаларына таянып албаңыз. Дин башкармаларына мен көрсөтүп бергендей туура айткан моменттер болуп атат, адашкан моменттер болуп атат. Ошон үчүн сиз бул темада билимиңизди күчөтүңүз. Эгерде жашыруун каржы пирамидасында иштеп аткан болсоңуз, анда сиз өзүңүздү да алдап атасыз, элди да алдап атасыз. Ал нерседен алыс болуңуз. Кимдир бирөө мага, мисалы үчүн мен билсем каржы пирамидасы экенин, же күмөнүм бар болсо, же жашыруун каржы пирамидасында иштеп аткан болсо, мен үйрөтүң, жол көрсөтүң, багыт бериңиз, мен ачык эле айтам. Жок, мен каржы пирамидасына эч качан жардам бербейм, багыт да бербейм, убактымды да кетирбейм. Себеби дегенде мен элди алдоого жардам бербейм деп айтам. Эгерде сиз чындап мында багыт алам десеңиз, анда сиз чыныгы тармактык маркетинг компанияларына кошулганыңызды туура көрөм деп айтам. Анан көбүрөөк билгим келет десеңиз, бул жактан көрүп алыңыз деп айтам да, анан өзүңүз карап тандайсыз. Так, эми мына көрөлү.
Биздин учурда көрөлү фабрик, биздин көпчүлүк көрүүчүлөр фабрикти карагандыктан мен фабрикти мисал келтирип кетейин. Сиз өзүңүздүн компанияңыздагы ушул боюнча маалыматты алып алып, өзүңүз наставниктериңизден, директорлоруңуздан, лидерлериңизден алып алсаңыз болот. Демек, сатылуучу товарлар, катышуучулар жана башкалар үчүн материалдык артыкчылыкка ээ болуш үчүн ошонун сапатын өтө күчөтүп айтышат дейт. Биз көрөлү. Бизде мына биз иштешкен компаниянын көптөгөн сертификаттары бар. Көптөгөн патенттери бар, өзү иштеп чыгарган. Анан көптөгөн сертификаттар бар. Мыкты, жылдын мыкты продукциясы деген көптөгөн утуучу, жылдын ошондо утуучу болуп эсептелет. Эмнеге көп адамдар ага добуш берген? Албетте көп адам алат. Жана көптөгөн ушундай наамдар бар. Сыйлыктар, наамдар бар бул боюнча. Демек, көп адам добуш берет, демек көп адам аны колдонот. Мисалы үчүн биз иштешкен компаниянын кардары, мен 5 жыл мурун статистиканы көргөнүмдө 5 миллионго жакын кардары бар. Эми 5 миллиону жакын кардары кайдан пайда болот? Мисалы үчүн Россияда көпчүлүккө, мисалы үчүн биздин иштешкен компанияны айтсаңыз, көбү тааныйт. Колдонуп көргөндөр арасында мага жакты дегендер бар, жакпады, туура келбеди дегендер да бар. Бул нормалдуу көрүнүш. Компания канчалык атактуу болгон сайын ошончолук аны жактыргандар да болот, жактырбагандар да болот. Туура келбегендер болот. Кээде арасында бир 30-40% мындай чукуп изилдеп көрсөк, туура эмес колдонулган болот, туура эмес маалымат берген болот. Ал башка нерсени күткөн болот, сатуучу ага түшүндүрүп, анын күткөнүн сурап билбей эле берип койгон болот. Ушундай болуп калат. Же туура эмес колдонгон, же туура эмес саткан учурлар болуп калат. Же болбосо, мисалы үчүн менде болгон бир учур, жакында эле болду. Кир жуугуч порошогун бар силердики жакпады мага дейт. Эмнеге жакпады десем, ал дакты кетирбейт экен дейт. Мен айттым, сизге ким дакты кетирет деп айттым. Десе, эч ким айтпады. Кайдан алдыңыз эле аны ойду десем. Жок, ошентип ойлоп алыпмын дейт. Бул туура айтасыз, бул кир жуугуч порошогу дакты кетирбейт өзү. Анын үчүн өзүнчө дакты кетирүүчү өзүнчө порошок бар. Аны сиз каалаган убакта кошуп коесуз. Эгерде кир жуугуч порошокко ал дакты кетирүүчү каражатты кошуп койсо, анда ал кир жуугуч порошок кымбаттап кетет. Сизге кымбат, ашыкча эле жөндөн чыгымдын эмне кереги бар? Сизге керек учурда кошуп койгону сизге үнөмдүү болот. Керек эмес учурда жөнөкөй салыштырмалуу арзаныраак порошок колдоносуз сатып десем, түшүнбөйт. Мына ушул учурлар көп да, ошол сыяктуу жактырбагандар болот сөзсүз түрдө. Бирок көпчүлүк адамдар мына ошо жактырган үчүн ошо 5 миллионго жакын кардар бар. Сапаты эгерде күчөтүлүп айтып, элди алдаган компанияларды көрүп жүрөбүз. Бар, жанагы мен айткан жашыруун каржы пирамида бар. Алар бат эле элдер түшүнүп албай коюшат. Элдер деле жинди эмес да, жөн ала бербейт. Барып өтө эле алдап күчөтүп салып коёр деп ошо элдер албай калат дагы. Себеби дегенде конкуренттер да жөн отурбайт. Конкуренттер ошондой момент болчу болсо айтат. Сен жөндөн жөн акча төлөп атасың деп. Мисалы үчүн мен батыштын компаниялары боюнча айтам, баарында эмес, бирок көпчүлүгүндө биз иштешкен компанияда ошолго жакын сапатты сунуш кылат. Акча төлөп эмне кыласың деп эле айтабыз. Ошон үчүн жөндөн жөн эгер алдап сатып аткан болсо, ал убактылуу. Мисалы үчүн мына Кыргызстандан чыккан жаңы бир компаниялардын бири 3 жылда иштеп жабылып калды. Аябай атага чыгып дүркүрөгөн, бирок биз башында эле уже көп нерсесин, көп маалымат алып, түшүнүп, системасын көргөндөн кийин бул компаниянын келечеги жок деп айттык. Келечеги жок болуп жабылып калды. Эмнеге? Негизсиз товар кымбат болчу. Ушул айтылган көрүнүш, мына могу айтылган көрүнүш элдерге көбүрөөк киреше төлөш үчүн, өздөрү көбүрөөк киреше табыш үчүн арзан продукцияны өтө кымбат сатышкан. Натыйжасында кардар болгон жок. Натыйжасында баары бизнес үчүн гана товарды алып коюшту. Бирок чыныгы кардар болгон жок. Чыныгы колдонуучу болгон жок. Эмнеге дегенде, ошол баага анын сапаты татыбайт. Ошол негизинен жабылып калды. Мына бул жашыруун каржы пирамидасынын мисалы. Ошол сыяктуу мына биз иштешкен компанияда ал көрүнүш жок. Кийинки нерсе мына халал ICO, GMP сертификаттары бүт бар. Анан жаныбарларда текшерүү жүргүзүлбөйт, же не испытывается на животных деген сертификат, not tested on animals деген сертификат. Мына ушул сыяктуу сертификаттар бар, бул дагы сапатын көрсөткүчү. ICO, GMP жөн эле ала бербейт, жөн эле берилбейт. Халал боюнча суроолор болушу мүмкүн, бирок халал боюнча бизде атайын комиссия түзүлгөн, именно ушу иштегендер, анан кардарлардан турган комиссия бар. Ушул темада жакшы билем. Мисалы үчүн биздин командадан Тося Маматова ошол комиссиянын мүчөсү. Бул халал сертификаты, продукцияга халал сертификаты боюнча. Көптөгөн сертификаттар мыкты булар боюнча бар. Мына көрсөтүп атам сүрөтү менен. Так, андан кийинкиси. Фабриктин продукциясына иштебесе дагы өз үчүн сатып алгандардын саны аябай көп. Башка айтканда, иштебесе деле мен өзүм үчүн алайын деген адамдардын саны аябай көп. Бул эмнени көрсөткүчү? Демек, ал продукция жалган жол менен сатылып аткан жок, ал продукцияны чындап жактырып, өз үчүн көп жылдан бери алып аткандар. Компания 23 жылдан бери иштейт, 23 жылдан бери менимче алдаса, алдаганы билинип, уже элдер билип калмак. Ал алдайт, ал товар андай татыбайт ал акчасына деген нерсе элдин оозунда тарамак. Жакшы рекламада элдин оозунда тарайт, жаман рекламадагы ушундай тарайт. Так, эми Бишкекте 60га жакын офис бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда
бул офистер оборот болуп аткан үчүн, элдер соода кылып аткан үчүн иштеп атат. Эгерде соода болбой элдер албай койчу болсо, жактырбайчу болсо, эгер алуулар сатып аткан болсо, бул офистер мурун эле жабылып коймок да. Бирок 20 жылга жакын, уже 2003 жылы ачылган, 17 жыл экен, ошондо 18 жылдан бери офистер иштеп келатат. Официалдуу ачылгандан бери 18 жылдан бери жабылбай. Эми кээ бир офистер жабылышы мүмкүн, бирок негизинен мисалы үчүн айталы 50 офис эле азыр эми 5 офис калды деген көрүнүш жок. Эмнеге дегенде элдер товарын алып атышат. Ошто 30га жакын офис бар. Ошто тескерисинче мурун офис аз болчу, азыр адашпасам, адашышым мүмкүн 20-30га жакын офис бар да. Фаберлик эң чоң ассортименти бар, 3000ден 6000ге чейин товардын түрү бар. Бул товардын түрү дагы ассортимент көп, жөн көбөймөк эмес. Эми жалгандын негизинде бизнести чоңойтуу өтө кыйын. Өзгөчө көп жылдык бизнес жасоо кыйын. Убактынча элди алдашы мүмкүн, элдер жин эмес да, убактынча алданып калышы мүмкүн, анан кийин алданганын түшүнгөндөн болду экинчи албайм деп, ал компания уже келечеги жок болуп жабылып калмак. Ошол көрүнүш жок. Тармактык маркетингде мындай компаниялар аябай көп. 50 жылдан бери иштегендер бар, 60 жылдан бери иштегендер бар. Ошону эске албастан айтсак, азыркы көрүнүштү айтсак туура эмес болуп калат. Бирок бул жерде туура жазылып тур, кээ бир компаниялар деп атат, баары эмес деп атат албетте. Бул жерге кошулам. Бул пунктка кошулам. Кийинки эме бизде мына ассортименттин түрлөрүн көрсөңүздөр болот. Реклама иретинде эмес бул. Реклама жасоо, менин максатым реклама жасоо эмес, далил, сөзүмө далил болсун деп көрсөтөт. Жада калса кийин-кечелер да сатып атат бул компанияда. Демек, товарын элдер сүйүп алып аткан үчүн ага киреше чыгып атат. Кайра көп жылдан бери алып аткан үчүн, ал бир компанияны чоңойтуу, ассортиментти чоңойтуу бул бир күндө жасала турган иш эмес да, бул көп жылдап жасала турган иш. Эмесе жаңы ачылган компаниялардын баары тең бат эле тез эле ассортиментин көбөйтүп алмак. Бирок ошол нерсе болбой атат. Эмнеге дегенде бул жөн болбойт. Элди алдоо негизинен бул реалдуу эмес да. Так, бул көрүнүш жашыруун каржы фирмаларында болот деп айттык. Кээ бир товар өтө кымбат болгон компанияларда айрым дистрибьюторлор муну жасашы мүмкүн. Ошол кымбат болгон товарды элдерге ишендире албай, жөнөкөй адам, орто жашаган адам болсо, мен эмне кылам кымбат алып десе, ошол учурда кээ бир лидерлер айтышы мүмкүн, ушул нерсени жасашы мүмкүн. Кооздоп, жок сапаттарды айтып сатышы мүмкүн. Бул албетте компаниянын өзүнүн саясаты эмес, бул ошол иштеген адамдардын саясаты. Бул жерде албетте сиз өзүңүз иштеген компанияга карап көрүшүңүз керек. Ошол көрүнүштөр бар болсо, же сиз ошону сиз жасабай, ошого сабак болуш керек сизге, мен мындай жасабайм деп, элди алдабай иштейм деп. Себеби дегенде, элди алдап иштегенде көп жыл бизнесиңиз курулбайт. Элдер кийин келип сиздин кардар болуп жүрүп, сиздин алдаганыңызды түшүнгөндөн кийин ал албайт уже. Бул алдайт экен деп ишенбей калат. Ошон үчүн көп жылдык бизнес жалгандын негизинде түзүлбөйт. Ал эми компанияда баары алдап атсаң да билбейм, анда же компанияны алмаштырышыңыз керек эгерде кааласаңыз, же болбосо албетте сиз ошол компанияда туура иштөө жолун таратышыңыз керек элдерге. Бирок бирөөнүн жасаган ишине сиз жооп бербейсиз. Кудайдын астында сиз өзүңүз жасаганыңыз үчүн жооп бересиз. Ошон үчүн сиз өзүңүз туура иштесеңиз болду. Ошон үчүн адал компанияда иштеп атып дагы сиз, мисалы үчүн биз иштеген компанияда деле кимдирге ошону жасашы мүмкүн. Адал компанияда иштеп атып деле арам иштер жасап коюшу мүмкүн. Бул ар ким өзү жооп берет. Так, 7-чи пункт. Эми кийинки пункт 7-чи пункт, биз 9га жакындап калдык. Акыркы пункттарыбыз калды. Тармактык маркетингде тармак жаңы мүчөлүк жыйындардан жогорку кирешени табууга жөндөмдүү болуп курулат деп атат. Мына жок, бул ошол эле пункт адаштым. Чөтү мен оюм башка жака уруп кетти. Так, тармактык маркетингде жарыя ортомчулардан баш тартуунун негизинде экономия болот деп айттык. Мына дагы далил. Кайталанып калыптыр, кечиресиздер. Так, мына обычный схема. Көнүгүш маркетингде ортомчулар өзүнүн баасын кошуп атып, товар кымбаттап кетет. Плюс НДС. Муну айтып кеттик уже. Так. Эки жолу айтканып калыптыр, кечиресиздер. Так, мына мен айткан жана чыгашалар. Мына сизге далил болсун, скриншот тартып алсаңыз болот. Кээ бир компаниялар албетте бар эмес болот, Мына толтура реклама боюнча аябай көп иштер жасаш керек. Мунун баары акча турат. Объявление, массалык маалымат каражаты СМИ дейт орусча. Упаковка кетет, рекламный роликтер тартат, печатный реклама кагаз түрүндө чыгарат, буклеттер чыгат, брошюралар чыгат, справочниктер чыгат, наружная реклама, баннерлер чыгарат, конкурс, лотереялар чыгарылат, розыгрыштар, приздер, авара, чыгышта көп связь с общественностью, кимдирге атактуу адамдар аркылуу элге өзүн таанып аткан аракет кылат. Алардын ордуна биздин лидерлер болуп атат, эки ишти бир жасап атабыз, Аны биз компания мажбурлаган жок. Бизге бул пайдалуу, кандайчы биз элге таанымал болгон сайын, элдер бирөөнү жакшы тааныган сайын анын сунушун жакшы карашат жана анын айткан товарын жакшы алышат. Ошол себептен бизде блогер сыяктуу жылдыздарыбыз бар, өзүбүздүн темабызда. Самара Кеңешова, Гүлназ Борбоева жана башка деген канчалык адамдар биздин бизнесте өз турмуштарын өзгөртүп алды. Алардын турмушун көптөгөн адамдар карап отурушат, Ошол блогер катарында. Эгерде кадимки маркетинг болсо, анда кимдир бирөөгө кошумча ошол блогерге өзүнчө төлөмөк.
2 есе чыгаша кетип атат. Ушунда. А бул жерде жок, 2 есе чыгаша кетпей атат. Бизге да утуш болуп атат, компанияга да утуш болуп атат. Ушул чыгашалардын баарын үнөмдөп атат да, баарын дегенде булардын эч бирин жасабай атат деп айтабыз, жасап атат. Буларга азыраак чыгаша кетирип атат дагы. Ошол үнөмдөлгөн чыгашанын бир бөлүгүн бизге берип атат, бир бөлүгү өзүнө калтырат. Ошон үчүн жаңы ачылган компания тармактык маркетинг аркылуу туура уюштурса, туура жасаса, бат тез чоңоюп атат. Чоң деңгээлге чыгышына кепилдик көбүрөөк болот. Эмнеге дегенде, ушул чыгашалардын көпчүлүгү үнөмдөлүп калат. Бирок товардын баары тең эле тармактык маркетинг аркылуу сатыла бербейт. Тармактык маркетинг аркылуу жакшы сатылган товарлар бар, жакшы сатылбаган товарлар бар. Мисалы үчүн, диванды тармактык маркетинг аркылуу сатыш реалдуу эмес. Адам отуруп көргүсү келет, аны өз көзү менен көргүсү келет. Аны интернеттен көрүп, размерлерди айткан менен элестетиш кыйын. Ошол. Кийим дагы салыштырмалуу кыйыныраак, бирок кийимди интернетте көбүнчө сатып алышат. Ошол үчүн биз иштешкен компанияда кийимди сатып атат. Так, кийинки момент, негизинен мына айтып кеттик, баннер. Жылдыздарга, соодага жараша эмес, алдын ала рекламанын ар бир секундуна төлөнөт. Ал эми бизде мына жасаган ишибизге. Бардык маркетинг колдонгон бизнестер, демек азыркы сөзгө таянчу болсок, мына фатва номер 5теги кээ бир моменттерге таянчу болсок, анда маркетинг колдонгон бизнестердин бардыгы арам. Неге дегенде, ошол маркетингке чыгашаны акташ үчүн үстүнө кошулат акча. Шуну айтып жатат, мына адамдарга төлөп бериш үчүн. Ал адамдар жөн төлөп бербейт, алар маркетинг ишин жасаган үчүн, реклама ишин жасаган үчүн төлөп атат. Бир жактан алып, экинчи жактан алып туруп, ошол жасаган иштерине төлөп атат. Аны асмандан же кардардан алып аткан жок аны. Кардардан бардык компаниялар алат, бирок кардардан көбүрөөк алып аткан жок да, кошумча. Жок, кардардан кошумча албай атат. Ошол чыгашаны башка жактан үнөмдөп туруп, анан кийин тармактык маркетингде иштегендерге берип атат. Неге дегенде, компанияга бул пайдалуу болуп атат, эффективдүү болуп атат. Тиги жылдыз ар күнү өмүр бою жарыя жасабайт. Ал бир жолу төлөсөм бир жолу жасайт, 2 жолу төлөсөм 2 жолу жасайт, 3 жолу төлөсөм 3 жолу жасайт. Ага тынбай жасайт, төлөп туруш керек. Бирок ошол сода болобу болбойбу белгисиз. Түшүнүксүз, эсептеш кыйын. А могулар менен иштесем түшүнүктүү, эсептеш оңой. Содасын жараша берем. Сүйлөгөндө эмес, содасын жараша берем. Мага бул утуш деп туруп, ушул жолду тандап атат. Ошол жолду, туура жолду тандаса, эффективдүү жолду тандаса, бул ал өзүнүн тандоосу. Арам деп коет. Көрдүңүз, эмнеге? Сабатсыздыктан. Так, кийинки пункт. Мына модулдуу мисалдар, мына ММКны өчүрүп салды, ортомчуларды өчүрүп салды. Ичинеги тармактык маркетинг үнөмдөп калган чыгашалардын бир бөлүгүн төлөп атат. Дистрибьюторга жаңы продукция өнүктүрүүгө кетирип атат чыгаша. Мына ошол дистрибьюторга төлөп атат дагы, могу үнөмдөп калган каражаттын бир бөлүгүн жаңы продукция иштеп чыгууга иштетип атат. Андан кийин компаниянын өнүгүүсүнө кетип атат. Ошон үчүн кээ бир кадимки бизнес, кадимки маркетинг аркылуу иштеген компанияларга караганда тармактык маркетинг компаниялары тез бат өнүгүп атат. Ошон үчүн көптөгөн Россиянын меминдеги күчтүү компаниялары азыр батышта, Европада өзүнүн товарларын сатып атат. Эми мага айтыңызчы, могу Газпром сыяктуу чоң компаниялардан башка, айталы, косметика, парфюмерия, кир жуугуч порошокторду саткан Россиядан же СНГ мамлекеттеринен чыккан кайсы компания өзүнүн продукциясын батышта сатып атат? Жок андай, мындай. Билбейсиз да, билсеңиз саналуу болушу мүмкүн. Бирок тармактык маркетинг компаниялардан күчтүүлөрү дээрлик баары тең чет өлкөдө сатып атышат. Эмнеге дегенде, тармактык маркетингдин өзүнүн күчтүү тараптары бар. Базарды ээлөөдө. Ошон үчүн алар тармактык маркетинг жолун тапкан, туура көргөн. Эффективдүү деп, чоң өлкөдө. Россияда азыркы учурда Россиянын эң чоң парфюмерия, косметика, парфюмерия саткан компаниясы бул Фаберлик иштешкен. Башка бир дагы Россиянын косметика, парфюмерия саткан компаниясы дүйнөлүк топ 100дө жок. Базар аркылуу сатылгандар, дүкөн аркылуу сатылгандар бирөөсү да жок. Эмнеге дегенде, рекламанын ушул жолу эффективдүү болуп атат, сатуунун ушул жолу эффективдүү болуп атат. Ошон үчүн ал биринчи орунда турат. Ал эми базар аркылуу, дүкөн аркылуу саткан компаниялар биринчи орунга чыкпай атат. Эмнеге дегенде, эффективдүү эмес болуп атат. Ашыкча чыгашалар кетип атат жөн-жөн. Мына көрдүңүз.